Майлуу балык баланын организмине кандай таасирин тийгизери тууралуу эмне кылмакчыбыз, сөз кылмакчыбыз. Демек ушул айтылган кеңештерди колуңуздардан келишинче идеалдуу форматта аткарганга аракет кылыңыздар. Негизи ушул кеңештерди азыр сиздер угуп отуруп, баарыңыздар эле билесиздер да үстүртөнчү, бирок көрдүңүздөрбү, баягы биздин көңүл кош мамиле жасаганыбыздын айынан ушул нерселерди аткарбайбыз жашообуздачы. Ошондуктан сиздер андай кылбай, көңүл кош мамиле жасабай, колдон келишинче ушул нерселерди чын көңүлүңүздөр менен бул нерсени баягы дарыларды аябай серьезный воспринимать этесиздер го, дары аябай пайдалуу деп. Мына ошондой мындай өзгөчө олуттуу кабыл кылсаңыздар ушул маалыматтарды, бул сиздер үчүн реалдуу түрдө пайдасын тийгизет. Биз ушинтип чудо бир нерселерди издей бербейли, чудо бир нерселерди издештин кереги жок. Бизге мына ушул элементарный эле кээ бир нерселер бар. Мына ошолорду эле аткара турган болсок, жашообуз да жеңил болот, кыйнала бербейбиз бир нерселерди кылып. Баары сонун болуп эле мындай жакшынакай абалда эмне жашап, балдарыбыздын ден соолугуна эмне туура кам көрөбүз урматтуу. Ошондуктан ушул нерсени жакшылап түшүнүңүздөр сиздер дагы. Менин бул лекцияларды өтүүдөн сиздердин жашооңуздарды оорлотуу эмес, тескерисинче сиздердин жашооңуздарды жеңилдетүү, мындай реальностька алып келүү да. Чудастарбы? Реалдуу түрдө организмге таасир бере турган нерселер ушуларды урматтуу катталышуулар. А биз адамдар баягы бир адамдардын алдоосуна, манипуляциясына эле учурап эле ар нерсени эле баягы пилюля издеп жүрө беребиз да. Бир супер чудо дары чыгат болду экен деп, ким качан мактайт экен, незин мактайт экен, незин сатат экен деп эле адамдар, энелер бул незин эмне берип атты болду экен баласына деп эле жүрөбүз да. Андай кылуу болбойт урматтуу энелер. Азыр деген өзүңүздөр билгендей өтө көп нерселер чыкты. Баардык эле тарапты карасаңыздар, реклама, тиякты карасаңыздар, баланын ден соолугун колдонуп аткан биякты иши кылып, мындай заманда биз колдон келишинче мындай жөнөкөй реалдуу түрдө иштей турган нерселерди билип, ошол нерселерди жасай турган заманга туш болуп калдык, көрдүңүздөрбү? Анда эмесе биз эми майлуу балык баланын иммунитетине кандай жардам берет? Майлуу балык өзүңүздөр билгендей кыргыздардын эң жаман көргөн азыгы болуп эсептелет. Кыргыздардын эгерде сурап көрсөм, мен дайыма негизи катталуучулардан сурайм да, консультацияга жазылгандардан же башкалардан баягы майлуу балык жумасына канча жыл жеп турасың деп сураганда, билбейм, 2 айда бир жолу балык жесек жеп калабыз. Так үйдө эч ким деле балыкты сурабайт дейт, эч ким деле жегиси келбейт дейт. Мына көрдүңүздөрбү, бул деген сөз биздин баягы тамактануу жаатында билимибиздин аздыгынан болуп эсептелет. Ушунун баары урматтуу аталышуулар. Балдарыбыз дагы майлуу балык жегиси келбейт. Балык жегибиз келип калганда консерваланган скумбрия, сельдь, мельк дегендерди алып жейбиз. Алар өтө зыян, урматтуу энелер. Аларды балдарга бербеңиздер, андай килька милкаларчы. Алар эч качан мындай балыктын ордун баса албайт. Ал бүт консервадан өткөн, бүт ичине түрдүү транширлер кошулган, баягы зыяндуу заттар кошулган, начар азыктар кошулган нерселерден жасалат. Ошондуктан баягы балык жегиңиз келгенде андай консервалар менен чектелбей, мындай эле базарга барып, ушундай майлуу балыктардан жеп турсаңыздар, бул сиздер үчүн өтө сонун, урматтуу катталуучулар. Видеого киришүүдөн мурун кыскача таанышып алалы. Менин атым Бекжан Турабеков, кыргыз журтчулугунда доктор Турабеков деп таанылгам. Өзүмдө ушул 5 жылдык тажрыйбамда 6200дөн ашуун адамга чекап өткөрүп, алардын анализдерин изилдеп, алардын диагноздорун тактап, эмне оору, эмне көйгөй, чекаптан кийин жөн эле ошол бойдон таштап койбой, алардын дарылоо планын түзүп, кыскасын айтканда 5 жылдан бери алгылыктуу иштерди жасап келип атам. Өзүм негизи 2008-жылдан бери медицина тармагындамын. 2008-жылы ушул бизде атайын айылда аптекабыз бар болчу, ошол жакта иш алып барып, ошол жактан мага кайрылган адамдарды изилдөө кылып, аларга сунуштамаларымды берип, кыскасын айтканда балалык кезимден эле медицина тармагындамын. 2015-жылдан баштап медицина илимин терең изилдөө максатта Кыргыз медициналык академиясына өтүп, ошол жакта билимимди тереңдетүү үчүн 11 000 саатымды арнап, ошол жактан жалпы практикалык дарыгер кесибине ээ болуп, ийгиликтүү аяктадым. 2019-жылы медакадемияда окуп жүргөн учурумда биздин Кыргызстандан алып жаткан билимибизге моокунум канбай, дүйнөлүк гайдлайндарды изилдеп, Cochrane, UpToDate, BMJ, NICE, бүт ушул дүйнө жүзүндөгү медицинаны үйрөнөйүн деп, жалаң чет элдик тармактардан, чет элдик булактардан медициналык билимимди жакшыртып, далилденген медицина менен мына ошондон баштап тааныш болуп калгам. Мына ошондой дүйнөлүк медицинаны изилдеп жаткан учурумда өзүмө ушундай максат койгом. Мен медициналык билимимди Кыргызстандагы деңгээли менен калтырбайм. Мен медициналык билимимди өмүрүм өткөнчө улантам. Медицина эң өнүккөн өлкөлөрдөн
өзүмдүн билимимди жакшыртам деп максат койгом. Кудайым буйруса азыр бир нече максаттарым ишке ашты. Бир нече өлкөлөргө барып, өзүм медициналык тажрыйбамды жакшыртып, башка врачтардын иштөө процесстерин көрүп, медициналык кругозорумду жакшыртып, башка дүйнөлүк коллегалар менен жакшыртып, эмне өзүмдүн бир нече квалификациямды жакшырта алдым. Тактап айтсам, дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы клиникаларга кирген Стамбул шаарындагы Медипол мега хастанасы деп аталган университеттик клиникадан билимимди жакшырткам. Андан кийин Катар шаарындагы Зевью клиникасынан билимимди жакшырткам. Ошондой эле өзүмдүн билимимди бүт дүйнөлүк аренадагы Стэнфорд, Кейптаун жана башка бүт ушундай авторитеттүү университеттерден онлайн, офлайн форматта жакшыртып келүүдөмүн. Бул жерде менин билимимди жакшырткан тастыктамаларым, албетте көз жүгүртүп койсоңуздар болот. Кыскасын айтканда, 5 жылдык иш аракетимде азыркы учурда мени 500 миңден ашуун адам соц тармактар аркылуу көрүп, байкап, өзүңүздөр көргөндөй мына Инстаграмда 370 миңден ашуун адам катталуучу бар, Ютубта 75 миңден ашуун адам. Кыскасын айтканда, кыргыз медицинасын акырындык менен жайлап отуруп болсо дагы элдин медициналык сабаттуулугун жакшыртып, эмне өзүмдүн иштеримди жасап келүүдөмүн. Эми сиздер менен вебинарыбызга кирише берели. Майлуу балыкты биздин өлкөдө жана айтып кеткенде адамдар өтө аз колдонобуз. Чоңдор деле аз колдонобуз. Сүйбөйбүз да мындайча айтканда. Биз мындай майлуу балыкты сүйүп жеген адамдар эмеспиз. Бирок Кудайым урса бүгүнкү лекциядан мен ойлойм, сиздер ушул майлуу балыкка болгон сүйүүңүздөрдү арттырып, майлуу балыкты көп өзүңүздөрдүн тамактануу рационуңуздарга кошуп, колдонуп турасыздар деген ишеничтемин. Себеби дегенде майлуу балык бул чоңдордун иммунитети үчүн, жаш балдардын да иммунитети үчүн өтө пайдалуу, урматтуу катталуучулар. Албетте бул жерде баягы балаңызда аллергия болбош керек, себеби дегенде балык дагы аллерген болуп эсептелет. Эгерде балаңызда атопический дерматит же аллергия боло турган болсо, албетте балык анда болбой калат. Болгону балыкка анализ тапшырыш керек, балыкка аллергия жокпу, барбы? А так аллергия жок болсо, балаңызда анда коркпостон балыкты негизги тамак рационуна киргизишиңиз керек. Майлуу балыктын эмне пайдасы бар баланын ден соолугу үчүн? ДХ деген нерсени баарыңыздар эле угуп калыңыздар. Азыр бүт баттарды карасаңыздар, сыртына ДХ деп жазып койгон болот. Бул атайын ошондой омега 3лердин бир түрү, ошолорго кирген бир ушундай өтө жаш баланын организми үчүн пайдалуу кислота, урматтуу катталуучулар. Тилекке каршы бул кислотаны биздин организм бөлүп чыгарбайт. Мунун баарын биз каяктан алат экенбиз? Балыктан алат экенбиз. Именно ошол майлуу балыктан алат экенбиз. Мындайча айтканда омега 3 деп эле айтсам деле сиздерге түшүнүктүү болот. Но ошол омега 3-ни биз майлуу балыктан алат экенбиз. Биздин организм омега 3-ни бөлүп чыгарбайт экен. А балык каяктан алат? Аны атайын баягы деңиз деңгээлинде баягы өскөн балырлардан балык жеп, ал балырларды балыктын организм переработка кылып, анан омега 3-ни эмне пайда кылат экен, урматтуу катталуучулар. Ошондуктан ушул ДХ-ны алып туруш үчүн, баланын ден соолугун, иммунитетин чыңдоо үчүн майлуу балык колдонуп туруу жумасына 2 жолдо, мен сиздерге азыр айтам кантип колдонуш керекин. Колдонуп туруу өтө маанилүү экен. Себеби көпчүлүк клиникалык изилдөөлөрдө омега 3 баланын иммунитет системасын жогорулатууда, өзүнүн эффективдүүлүгүн далилдеген. Именно могу майлуу балыктан алынган омега 3, хорошо? Ушул нерсени унутпаңыздар. Урматтуу катталуучум, ушул вебинар алкагында мен сизге бир өтө маанилүү эскертүү жасап кетким келди. Негизи ушул жаңы төрөлгөн балдардан баштап 18 жашка чейинки курактагы балдардын сөзсүз түрдө жок дегенде жылына 1 жолу болсо дагы комплекстүү диагностикадан өткөрүп турушуңуз керек. Комплекстүү диагностика дегенде бизде көпчүлүк ата-энелер баягы клиникалар саткан же бир чек-ап программаларын жөн эле УЗИдин тарттырып же бир общий анализ крайизин тапшырып эле иммунитети жакшы экен деп жүрө берет. Жок, урматтуу ата-энелер. Комплекстүү диагностика бул баланын төрөлгөн абалынан баштап азыркы абалына чейин терең изилдеп, анын иммунитет системасына тиешелүү бардык анализдерин кылдаттык менен көрүп, иммунитет системасына таасир этүүчү факторлорду аныктап, иммунитет системасын колдоо планын түзүп чыгуу болуп эсептелет. Ошол себептен мен сиздерге өзүмдүн практикамда мага кайрылган пациенттерге кантип комплекстүү диагностика өткөрөм, ушул боюнча сиздерге кыскача айтып бергим келди. Менин диагностикамга катталганда эң негизги мен фокус жасай турган нерсе бул баланын анамнези болуп эсептелет. Эгерде бала жылына 6 жолдон көп ооруза, тез эле пневмония болуп кетсе, тез отит боло берсе, гриппке тез кабыла берсе, өнүгүүсү, өсүүсү артта калып атса, бул 100% абсолюттук
форматта балаңыздын иммунитети начар иштеп жатканынан кабар берет. Ошондой эле баланын төрөлүүсү, доношный өлтүрүлгөн, недоношный бүт ушул нерселерге чейин фокус кылып, сиздин балаңыздын анамнезин толук кандуу чогултам. Бул биздин биринчи этап болот. Анан ошол анамнездин негизинде иммунитетин баалай турган балаңыздын иммунитети деги эле кандай деңгээлде жакшырта алабыз, эмнелерди жасаш керек, ошол нерсенин баарын так билиш үчүн мен атайын эң далилденген референстик значениялары бүт туура далилденген медицинада приоритеттүү болгон анализдерди жазып, ошонун негизинде анан сиздин балаңыздын иммунитет системасын оценка кылып берем. Балаңыздын иммунитет системасы сонун болуп атса, жакшы, мына потенциалы жакшы, жөн гана эмне колдоо керек болсо, ошол диагностика алкагында мен сиздерге эмнелерди жасаш керек, баланы кантип тамактандырыш керек, кандай препараттарды бериш керек, кандай дозада бериш керек, жашоо образы кандай болуш керек, уйкусу кандай болуш керек, баардыгын сонун кылып атайын PDF файл менен жөнөтөм менин диагностикамда. Эгерде балаңыздын абалы олуттуу боло турган болсо, диагноздар өтө кооптуу боло турган болсо, кылдат көзөмөлдүү талап кылына турган болсо, сиздер комплекстүү диагностикадан кийин эң чоң сиздерге бериле турган мүмкүнчүлүк бул менин жеке VIP көзөмөлүмө катталуу мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Мен өзүмдүн VIP көзөмөлүмө көп пациенттерди албайм. Өзүмдүн реалдуу түрдө результат көргөзүүгө көзүм жеткен, реалдуу түрдө жардам бере ала турган ана пациенттерди өзүмдүн VIP көзөмөлүмө алам да. Бирок VIP көзөмөлгө алуу бул жөн гана эң биринчи диагностика жасалат, и диагностикадан кийин гана аныкталат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын иммунитетине көңүл кош мамиле жасабаңыздар. Жок дегенде бир жылда бир жолу болсо да иммунитет системасын каратып, балаңыздын ден соолугун диагностика кылып, толук текшертип коюңуз. Себеби дегенде ушул иммунитеттин начардыгынын айынан рак оорусу келип чыгат. Кандайча? Организмде свободный радикалы деп коет. Ошондойлор көбөйүп кетсе, иммунитет клеткалары ошол свободный радикалдарды жок кыла албай калса, рак оорулары пайда болот, өнөкөт оорулар пайда болот, астма, аутоиммундуу оорулар, бүт баягы өмүр өткөнчө кетпей турган оорулар бар го. Мына дал ушундай оорулар убагында баланын иммунитетине көңүл бурбагандыктын айынан келип чыгат. Ошондуктан мен чын жүрөгүмдөн каалабайм сиздин балаңызда ушундай өнөкөт, кооптуу, өмүр айыкпас бир оорулар болуусун эч качан каалабайт элем. Мен ойлойм, сиз да аны каалабайсыз. Ошондуктан өзүңүз ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруу менен карап, иммунитет системасына, балаңыздын иммунитет системасын текшертүүгө сөзсүз түрдө диагностикага жазылыңыз. Диагностикага кантип жазылам десеңиз, мынакей ушул видеонун астында номер турат. WhatsApp номер 0556 800 600 деген номер. Мына ушул номерге байланышып, балаңыздын иммунитет системасын терең изилдетип, кандай иштеп атат, баары жайындабы, эч кандай кооптуу кырдаал жокпу, өсүүсү жакшы болуп атабы, иммунитет клеткалары кандай, витаминдери, иммунитетке жооп бере турган витаминдердин деңгээли кандай, микроэлементтин, минералдардын деңгээли кандай, баардыгын текшерип, эгер баары сонун болсо мен сизге план кылып түзүп берем. Эгерде абал олуттуураак болуп атса, сизде эң негизги мүмкүнчүлүк болот менин VIP көзөмөлүм алкагында ошол балаңыздын ооруларын жок кылып, иммунитетин эң мыкты деңгээлге чыгара аласыз. Ошондуктан азыркы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, мен диагностикага да көп пациент ала бербейм. Сөзсүз түрдө балаңыздын иммунитетин ушул комплекстүү диагностикага жазылып, бүт текшерип, кылдаттык менен карап, сөзсүз түрдө иммунитетине кам көрүңүз. Азыр сиздин аракет балаңыздын кийинки келечеги үчүн өтө чоң мааниге ээ. Анда эмесе сизге жагымдуу көрүүнү каалайм. Бул затты эң көп кармаган балыкка кайсы балыктар келет? Лосось, скумбрия, форель, майлуу форельдердин эле түрлөрү бар, майлуусун. Ошондуктан кайсыл жерге барбаңыздар, балык сатып алууда мага майлуу балык бер деп сураңыздар. Балыктагы май баягы уйдагы май, букадагы майдай эмес, аттын майындай эмес. Бул балыктагы май өтө пайдалуу май. Ошондуктан балыктын майынан эч качан коркпой, майлуу балык жей бериңиздер, урматтуу ватандаштар. Жумасына 2 жолу баланын тамак рационуна бул балыктарды кошуу сиз үчүн өтө маанилүү. Жумасына мисалы кызыл эттен 1 жолу жеп турса, майлуу балыктан 2 жолу жеп турса, 1 жолу тооктун этинен, мөдөнөнүн этинен жеп турса, бул аябай сонун болуп эсептелет, урматтуу ватандаштар. Демек, мындан кийин сиздер колуңуздардан келиши эми макул, эми көпчүлүктүн баягы мүмкүнчүлүгү болбой калышы мүмкүн. Ар дайым эле балык сатып алгангачы, бирок эми азыр Кудайга шүгүр жашоо жакшы эле. Сиздер деле мынакей Инстаграмга, Телеграмга кирип отурасыздар. Демек, бул жака катышкандан кийин сөзсүз түрдө тамак аш алганга албетте мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Болгону кичине этке кеткен акчага майлуу балыкты да алып турсаңыздар, бул сиздер үчүн пайдалуу болот, урматтуу ватандаштар.
Бул балыктарды балага берүүдө албетте кызыктырыш керек. Кызыктырып, сонун кылып, эзип, баягы туурап, жакшынакай кылып бериш керек. Балдар аябай сүйүп жешет. Болгону башынан баягы берип кызыктырып үйрөтүш керек да балага. Көпчүлүк учурда 1 жаштан кийин уже балыкты да киргизип баштасаңыздар болот. Эң башкысы кылканынан жакшылап тазалаңыздар. Кылкан көпчүлүк адамдар ушул балыктын неге балыкка болгон сүйүүсү начарлап кеткен, бүт ушул кылканын айынан начарлап кеткен да. Жашоосунда 1-2 жолу кылканга такалып калган, анан кийин болду балык жештен кадимкидей коркуп калган. Араңыздарда мисалы энелер деле кээ бирөөңүздөр мисалы ушул балыкты жештен именно кылканы себептүү жештен коркушуңуздар мүмкүн да. Ошондуктан коркпой кылканы жакшылап тазалап эмне жеңиздер, урматтуу энелер. Тунец, треска, пикша балыктары андай деле көп майды камтыгандыктан аларды балдарга бербей эле коюңуздар. Жана мен айтып кеткен балыктарды балдарга берип туруу менен сиздер алардын иммунитет системасына мынакей сонун пайдаларды келтиресиздер. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн омега 3-nin кайсын берсем деп менен сурай бербей, мына балыкты бериңиздер. Балыктагы омега 3 баланын ден соолугуна өтө сонун сиңет. Эгерде балаңыз балык жеп атабы, анда эч коркпостон омега 3-нин ордуна мына ушул балыкты берип турсаңыздар, жумасына 2 жолу, 1 жолу бул сиздердин балаңыздын ден соолугу үчүн, анын иммунитет системасы үчүн өтө маанилүү болуп эсептелет. Эмне себептен именно биз ушундай пайдалуу заттарды азыктардан алган жакшы? Себеби дегенде азыктардан алынган заттар биздин организмибизге өтө жакшы сиңет. Өтө жакшы абалда, мындай өтө оптималдуу болуп эсептелет. Ал эми бөлүнүп чыгарылган химиялык жол менен жасалган мындай пайдалуу заттар анчалык баягы деңгээлде биздин организмге таасирин тийгизе албайт.